Ушу атка минерлер жөнүндө да суроо берейин деп атам. Сиз өткөндө бир айттыңыз, азыр каалаган атка минерди кармап келип калмасаң жаңылбайсыз деп. Сиздин оюңузча азыркы Кыргызстандагы коррупция болуп көрбөгөндөй деңгээлге көтөрүлдүбү? Кыргызстанда соңку 27 жылдан бери коррупция жылдан жылга эле бутактап эле улам коррупцияга каршы күрөшүбүз күчөп атат деген сайын ал көп бутактап атат. Ондай болуп эле бүт эле мына суу самыр аркылуу ким өттү? Суу самыр аркылуу жол менен. Бардыгы сүрөп өткөнбүз. Өтүп атасыңар, көргөнсүңөр э? Мындан бир 30 жыл баштап өтсөңөр, не деген керемет жайыт эле. Азыр эмне басып баратат? Эмнени байкадыңар? Жолдун эки бетинде баратсаңар, эмне басып баратат? Баягындай бир жаман бир бадал басып баратат. Аябагандай жаман чычырканак сыяктуу. Бүтүндөй жайытты каптап баратат. Адамдын бетине жара чыкканда кандай жайылса, ошондой жайылып баратат. Ошону менен жайытыбыз жоголуп бараткандай эле Кыргызстанда коррупция ошол жаман чычырканак сыяктуу жайылып баратат. Азыр коррупция менен күрөшүп атабыз деп атабыз, анан камап аткандар менен камап аткандардын айырмасы барбы? Мен ошону айткам да өткөндө. Ошо камагандар кимдер да, камалып аткандар кимдер? Эмне айырмасы бар? Анан кыргыз ушундай экенбиз да, биз унутчаакпыз да, кол чаап, ой баракелди, жакшы болду. Каттуу күрөш жүрүп атат, дей берет экенбиз. Мунун баары спектакль. Муну камаптыр, буга жумуш кылмыш ишин ачыптыр десе, ой азамат дей беребиз. А эмне үчүн ачты? Себеби эмнеде? Ачкан кишилер кимдер? Деген суроону бербей атабыз да. Муну камаптыр эмне үчүн? Коррупция боюнча камалган эч ким жок. Саясий өңүттөн камалгандар толтура. Мына, сен мага жакпай калдың, мен сени камайм. Мына ушул болуп атат. Анан эле отуруп алып эле коррупцияга каршы күрөш кандай жүрүп атат? Жүрүп аткан жок. Ал тек гана мен сени менен эсептешем деген күрөш болот. Азыр биз бардыгыбыз эле айтып атабыз, парламентте жалаң бай адамдар отурат деп. Бирок алардын ордун акчасы эмес, абийири бар адамдардын басышына эмне жолтоо болот? Сиздин оюңузча? Коом. Мен мисалы Арменияны караңыздар. Баштакы президент мен кайра бийликте калам, өкмөт башчысы болуп калам дедиле. 1 миллион киши Ереванга чыкты, бүтүндөй Арменияга чыкты. Бир нерсени баса белгилеп айтайын. Бир гезит же болбосо бир токоч саткан күркөнүн терезеси сынган жок. Мана маданияттуу, аябагандай каттуу, бийик деңгээлге жеткен коомдун көрсөткүчү. 1 миллион киши чыкты, бир күркөнүн бир терезеси сынган жок. Коом көзөмөлдөйт. Коомго жараша жетекчи болот. Жетекчиге жараша коом болот. Экөө эки бирдей болот. Таразанын эки ташы, эки табагы. Бир жак табакта коом турат, таразанын экинчи табагында жетекчи турат. Экөө бири-бирине тең болот. Кыргызча кополураак айтылат, эшегине жараша тушагы дегенде.